Кыргыз Республикасынын президентинин маалымат кызматынын билдирүүсүндө Баткендеги кыргыз-тажик чегерасындагы жаңжалдан улам өрттөлгөн үйлөр, турак жайлар жана имараттар мамлекеттин эсебинен калыбына келтирилип, талкаланган үйлөр бекер курулуп берилет. Кагылышуулар 28 апрель күнү башталып, тараптардын жүргүзгөн сүйлөшүүлөрүнөн улам атышуулар токтоп, учурда абал турукташты. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин берген маалыматы боюнча, жаңжалдан Баткен менен Лелек районунда 78 турак үй, 2 мектеп, 1 ФАП, 1 бала бакча, 1 ички иштер бөлүмүнүн имараты, 3 чек ара заставасы, 10 май коюучу станция, 8 дүкөн өрттөлгөн. Өкмөттүн басма сөз кызматынын билдирүүсүндө өкмөт Баткен облусундагы кыргыз-тажик чегарасындагы чатактын кесепетинен документтери жоголгон жарандарга көмөк көрсөтөт. Милдеттерди ыкчам чечүү жана кырдаалды жөнгө салууну камсыздоо максатында президенттин тапшырмасы менен жабыркагандарга ар тараптуу колдоолор көрсөтүлүүдө. Буга байланыштуу мамлекеттик каттоо кызматына жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн катышуусунда документтештирүүгө муктаж жарандардын тизмесин ыкчам тартипте түзүү тапшырылды. Бул максатта ведомство жерлерде туулгандыгы тууралуу күбөлүк, нике жана паспорт берүү сыяктуу документтештирүү кызматын көрсөтүү үчүн тийиштүү техникалык жабдуулар менен көчмө калкты тейлөө борборун уюштурат. Ошондой эле транспорт каражатын жана айдоочулук күбөлүктү тариздөөгө да көмөк көрсөтүлөт, дейт Улукбек Марипов. Кыргызстандын муфтийинин милдетин аткаруучу Жоробай Ажы Шыргазиев Баткен облусуна барып, чек ара окуясында көз жумган жарандардын туугандары менен жолугушту. Жолугушуу түштүк аймагындагы казылар жана облустук казыяттын эмгек жааматынын катышуусунда өтүп, маркумдарга багышталып Куран окулду. Мамлекетибиздин мындан ары тынчтыгы, бакубат жашоосу үчүн дайыма дуа кылып, жаратканга жалбаралы. Маркумдарыбызды Алла Таалам өз ырайымына алсын. Мындай оор жоготуу кайталанбасын, энелердин көз жашы акпасын. Ар бир үйдө бейпил жашоо болуп, өлкөбүз өсүп өнүгүү болсун, деди Жоробай Ажы Шыргазиев. Кыргызстандын программисттер ассоциациясынын төрагасы Азиз Абакировдун журналисттерге берген маалыматына ылайык, Кыргызстандан 50 000 программистти даярдоо боюнча долбоорунун алкагында баткендик жаштар акысыз түрдө программист кесибине окутулат. Азиз Абакиров кыргыз-тажик чегарасындагы соңку окуялардан соң баткендик улан кыздарды акысыз окутуу чечими кабыл алынганын айтып, кызыккан жаштар бизге кайрылса болот деп билдирди. Аталган долбоор Кыргызстанда 1 жылдан бери ишке ашырылып, өлкө боюнча таланттуу жаштар программалоо боюнча билим алып келишет. Долбоордун катышуучулары онлайн форматта жана Кызыл Кыядагы IT лицейде билим алышат. 3 майга караган суткада Кыргызстанда дагы 277 адамдан вирус аныкталды. Маалыматка караганда Бишкек шаарында 212, Ош шаарында 2, Чүй облусунда 49, Ош облусунда 5, Нарын облусунда 1, Ысык-Көл облусунда 7, Жалал-Абад облусунда 1 адамдан вирус тастыкталды. COVID-19 илдетинен Бишкек шаарында 3 бейтап каза болду. Таласта 3 майдан баштап 10 майга чейин бардык мектептер аралыктан окутууга өтүштү. Эске салсак, коронавирус илдетинин жайылуу коркунучуна жана эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу 1 майдан тартып, Жалал-Абад жана Каракол шаарларындагы мектептер онлайн форматта окутула баштаган. Бишкек шаарында да айрым мектептерге аралыктан окуу киргизилген болчу.